10 октябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары саламатсыздарбы? 11 журналисттин иши Махабат Тажибек кызы 6 Азамат Ишенбеков 5 жылга соттолду. Ленин райондук сотунун судьясы Кылычбек Истамкулов Темиров Лайф долбоорунун учурдагы жана мурдагы журналисттерине карата өкүм чыгарды. Алар массалык башламандык беренеси менен айыпталды. Темиров Лайф долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы 6, Айта айтпесенин акыны Азамат Ишенбеков 5 жылга соттолду. Ал эми журналисттер Актилек Капаров менен Айке Бейшекеева 3 жылдык пробация менен бошотулду. Калган журналисттер кылмыш курамы жок деген негизде акталды. Клубдун кабарчысы өкүмдү угуу үчүн сот залына саналуу журналист гана киргизилгенин билдирди. Мурда мамлекеттик айыптоочу журналисттердин баарын 6 жылга эркинен ажыратууну сураган. Темиров Лайфтын азыркы жана мурдагы 11 журналисти 16 январда кармалган. 9-уна башламандыкка чакыруу боюнча айып тагылса, долбоор жетекчиси Махабат Тажибек кызы менен журналист Актилек Капаров ушул чакырыкты уюштурууга айыпталган. Кийин сот кармалгандардын айрымдарын эч жака кетпөө тилгаты менен үй камагына чыгарган. Иштин фигуранттары аларга коюлуп жаткан айыпка макул эмес. Болот Темиров уулу соц коргоого өткөрүлгөнүн билдирди. Иликтөөчү журналист Болот Темиров менен Махабат Тажибек кызынын уулу социалдык коргоо мекемесине өткөрүлдү. Бул тууралуу Темиров Facebook баракчасына жазды. Анын уулунун туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн тартып алышкан. Болот Темиров тергөөчүлөр баласынын күбөлүгүн алып, аны балдар үйүнө өткөрөбүз деп коркутуп жатышканын айткан. 10 октябрда Ленин райондук сотунда журналисттердин иши боюнча Махабат Тажибек кызы 6 жылга эркинен ажыратылды. Ал эми Болот Темиров 2022 жылдын 23 ноябрында Бишкек шаардык сотунун чечими менен өлкөдөн чыгарылган. Кийин жогорку сотта бул чечимди күчүндө калтырган. 11 журналисттин иши Капаров менен Бейшекеева сот адилетсиз чечим чыгарганын билдирди. 3 жылдык пробация менен бошотулган Актилек Капаров менен Айке Бейшекеева соттун чечимин адилетсиздик деп атап, бардык айыптоочулар акталууга тийиш болчу деп билдиришти. Капаров алдыда өзүнө келип, ден соолугун калыбына келтирүүнү пландап жатканын айтты. Элестетип көргүлө, эч нерсе жасабаган адамдарга айып тагып мөөнөт берип жатышат. Биз эч кандай массалык башаламандык кылган эмеспиз. Чечим мени таң калтырат, анткени күнөөсүзмүн. Сот менимче калыс чечим чыгарып, баарын акташы керек болчу, деди Капаров. Айке Бейшекеева болсо сот аны 3 жылдык пробация менен бошоткондуктан өлкөдөн чыкпоо жөнүндө тил катка кол коюуга мажбурлап жатышканын айтты. Пробацияда адилетсиз, эмне үчүн мен кол коюшум керек экенин түшүнбөйм. Азыр өлкөдөн чыкпоо тил каты менен кол коюуга мажбурлап жатышат. Бирок мен принципиалдуу түрдө кол койбойм. Күнөөбүз жок, бул жөн гана сандырак, деди ал. Замирбек Базарбековдун жогорку соттун төрагалыгынан кетүү тууралуу арызын канааттандырды. 9 октябрда судьялар кеңеши жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековдун өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу арызын жактырды. Аны мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошотуу боюнча сунуш президентке жөнөтүлдү. Замирбек Базарбеков кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы кечээ белгилүү болгон. Ал 2022 жылдын февраль айынан бери жогорку соттун төрагасы болуп иштеп келген.